8-бөлүм. Ошол күнү Акашбейрош падыша жүйүттөрдүн душманы Амандын үйүн Эстер ханышага берди. Мордохай падышанын алдына кирди. Анткени Эстер падышага Мордохай эмнеси болорун айткан эле. Ошондо падыша Амандын колунан чыгарып алган өз шакегин Мордохайдын колуна салды. Эстер болсо Мордохайды Амандын үйүнө башчы кылды. Эстер падыша менен кайрадан сүйлөшүп, анын бутуна жыгылып, андан Агактык Амандын кыянат ишин жана анын жүйүттөргө каршы жаман ниетин жокко чыгаруусун өтүндү. Падыша Эстерге алтындан жасалган падыша таягын сунду. Эстер өйдө болуп, падышанын алдында турду. Анан мындай деди: эгерде падыша туура көрсө, эгерде мен анын алдында ырайым тапсам, эгерде бул иш падышанын алдында адилеттүү болуп эсептелсе, эгерде мен ага жаксам, анда Агактык Амада туулу Амандын жаман ниети боюнча падышанын баардык дубандарындагы жүйүттөрдү кыруу жөнүндө жазылган каттар кайтарылыш үчүн буйрук жазылса экен. Мен өз элимдин башына түшкөн мүшкүлдү кантип карап турам? Бир туугандарымдын кырылып жатканын кантип карап турам? Ошондо Акашбейрош падыша Эстер ханыша менен жүйүт Мордохайга мындай деди: Амандын үйүн Эстерге бердим. Өзүн болсо жүйүттөргө каршы чыккан үчүн жыгач мамыга астырып салдым. Силер да падышанын атынан жүйүттөр жөнүндө өзүңөр каалагандай буйрук жазып, падышанын мөөр шакегин баскыла. Анткени падыша атынан жазылып, анын мөөр шакеги басылган катты өзгөртүүгө болбойт. 3-айда, башкача айтканда, Сибан айынын 23 күнү падышанын катчылары чакыртылды. Алар Мордохай буйругандай кылып жүйүттөргө, падышанын бийлөөчү төбөлдөрүнө, аймак башкаруучуларына, дубан башчыларына, Индиядан Эфиопияга чейин жайгашкан 127 дубандын ар бирине өз ариби менен, ар бир элдин өз тилинде, жүйүттөргө өз ариби менен, өз тилинде каттарды жазышты. Мордохай аларды Акашбейрош падышанын атынан жазып, падышанын мөөр шакегин басып, чабармандарды ат, төө качыр менен жөнөттү. Ал катта ар кайсы шаарларда турган жүйүттөр чогулуп, өз өмүрлөрүн сакташ үчүн өздөрүнө каршы чыккан элдин арасындагы жана дубандагы күчтүүлөрдүн баарын кырып жок кылып, өлтүрүп, алардын балдарын, аялдарын, мал мүлкүн талап тонуп алууга падышанын жүйүттөргө уруксат бергени жөнүндө жазылган эле. Акашбейрош падышанын бул буйругу баардык дубандарда бир күндө 12 айдын, башкача айтканда Адар айынын 13 күнү аткарылсын деп көрсөтүлгөн. Бүт элдерге мыйзам катары жарыялана турган бул буйруктун көчүрмөсү ар бир дубанга жеткирилсин. Жүйүттөр ошол күнү душмандарынан өч алууга даяр турушсун деп айтылган. Падышанын буудандарына минген чабармандар падышанын буйругун шашылыш алып жөнөштү. Буйрук Борбор шаар Шушанда да жарыяланды. Ошондо Мордохай падышадан үстүнө ак, жакыт түстүү падыша кийимин, башына чоң алтын таажы кийип, зыгыр кездемеден тигилген кочкул кызыл жамынгыч жамынып чыкты. Шушан шаары кубанычка жана шаттыкка бөлөндү. Ошол күн жүйүттөр үчүн жарык чачкан, кубанычтуу, шаңдуу майрам күн болду. Падышанын буйругу менен токтому жеткен баардык дубандардагы, баардык шаарлардагы, баардык жерлердеги жүйүттөрдүн кубанычы койнуна батпай, майрамдап, той өткөрүп жатышты. Өлкөдөгү элдердин көпчүлүгү жүйүттөрдөн корккондуктан жүйүт болуп алышты.